Өлкөдө акыркы жылдары ашказандын жана жоон ичегинин залалдуу шишик оорусуна чалдыккандар көбөйүүдө. Адистердин пикиринде илдет 60-70ке таяп калган адамдарда, ошону менен бирге жаштардын арасында да кездешет. Оору эрте аныкталса, ошончолук аны айыктыруу мүмкүнчүлүгү жогору экендигин дарыгерлер айтышат. Мындан уламалар заманбап жабдууларды колдонуу менен бейтаптарга операция жасоо боюнча тажрыйба алмашууну колго алышкан. Бул ирет Бишкекте уюштурулган эл аралык конференция ак халатчандарга аянтча болду. Кыргызстанда акыркы 2-3 жылдан бери акырын ошол эндоскопия өнүгүп, анан чет өлкөдөн биздин жарандарыбыз ошол чет өлкөлөрдөн окуп келип, анан акырындан ошол эндоскопия жол жылышып болуп атат. Анан бирок ошол жол батыраак болуш үчүн ушундай бир чоң деңгээлде Кыргызстанда биринчи жолу ушундай конференцияны өткөрүп жатабыз. Иш-чаранын алкагында жергиликтүү дарыгерлер япон, орус профессорлорунун катышуусу менен 3 бейтапка операция кылууга жетишти. Бул кыргыз хирургиясын мындан ары өнүктүрүүгө жол ачууда. Мастер-класс. Биздин катышуубузда 55-65 жаштардагы 3 бейтаптын ашказанына, жоон ичегисине, өтүнө жана уйку безине операциялар жасалды. Анда адистер операцияны онлайн түрүндө дарыгерлерге да көрсөттүк. Ички органдарга операциялар буга чейин ачык түрдө жасалып келсе, азыр операциялар ооздон же дененин кичинекей кесилген жеринен заманбап медицина шаймандарын пайдалануу менен жасалып калды. Бул методдорду иште колдонуу үчүн биз дайыма кесиптештерибиз менен тажрыйба алмашууга даярбыз. Дарыгерлер илдети бар жарандарды медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө болууну, оору өтүшүп кете электе дарылоону баштоону эскертишет. Анткени акыркы үлгүдөгү технологиялар аркылуу тегилже бул оорудан пайда болгон шишиктерди өз убагында дарылоо бейтаптардын бат калыбына келүүсүнө көмөк берет, дейт япон профессору. Заманбап медициналык инструменттер коопсуз, операциянын узактыгы 30 мүнөттөн ашпайт. Биз кээ бир оорулууларга операция жасаганда дары сайбай эле кылса да болот. Шишиктерди күйгүзгөндө жакшы жыйынтыктарга жетишүүдөбүз. Айрым гана учурларда операцияны хирургиялык жол менен кылууга туура келет. 2 күнгө созулган эл аралык конференциянын соңунда эки тараптуу кызматташуулар боюнча меморандум түзүлөт. Мында адистерди тажрыйба алмашуу үчүн Россияга жана Япониянын алдыңкы клиникаларына жөнөтүү пландалууда. Мээрим Дүйшөналиева, Нурсейт Анаркулов, Пирамида.